Кыргызстанда жаңы окуу жылынан тарта киргизилип жаткан 12 жылдык билим берүү системасына өтүүдө балдарга кыйынчылык жаратпоо үчүн ага этап менен өтүү пландалган. Ошол эле учурда бул системага өткөндө жаңы мугалимдер жумушка алынбайт. Анткени нөлүнчү класстарды даярдаган кадрлар жетиштүү экени айтылууда. Ага катар учурдагы стандарттар өзгөртүлөт. Тагыраагы окуу китептерин сатып алууга жана адистештирилген класстарды акырындык менен камсыздоого көбүрөөк акча бөлүнөт. Эң биринчи максат бұл бүткүл дүйнөлүк билим берүү, бирдиктүү билим берүү системасынын катарына кошулуу болуп эсептелинет. Экинчиден, өлкөбүздүн бюджетинде каражат бар. Мына ошол каражат бүгүнкү күндө экономикалык өнүгүштүн негизинде эң чоң инвестицияны балдардын өнүгүшүнө салуу өтө кудуреттүү маселеси кабыл алынды. Үчүнчүсү, бул бүгүнкү күндөгү заман талабы деп айтабыз, жана ошондой эле билим берүү жана эмгек рыногундагы өтө ыкчам өзгөргөн талаптар. Биздеги миң балдарыбыз эмгек рыногунда өзүнүн ордун таба албай жатат. Анын бирден бир себеби Кыргыз Республикасындагы акыркы эл аралык жана улуттук баалоодогу биздин балдардын билим сапатынын өтө төмөндүгү болуп эсептелинет. Ага улай министр айым эл аралык донорлор Кыргызстанга 12 жылдык билим берүү системасын таңгуулап жатат деген кептерди төгүндөдү. Азыркы тапта социалдык тармактарда талкууга кабылган бул маалыматтар чындыкка дал келбей турганын баса белгиледи. Мындай жаңыртма менен мектептик билим берүүнүн мазмунун жаңылоого, анын структурасын өркүндөтүүгө, атааңдаштыкка жөндөмдүү жаштарды даярдоого, дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине интеграциялоого багыттоо максатталган дейт билим берүү министри. Ничего подобного. В Кыргызстане есть образовательный суверенитет. И абсолютно здесь не... Мындай сөз чындыкка дал келбейт. Биздин өлкөдө билим берүүчү суверенитет бар. Буга эч кандай эл аралык донорлук уюмдардын катышы жок. Бирок биз Бириккен Улуттар уюмунун мүчөсү экенибизди унутпашыбыз керек. Кийин биз эл аралык уюмдан гранттарды алышыбыз мүмкүн. Бизге эч кандай донорлор бул системаны байланыштырган жок. Азыр өлкөнүн экономикасы стабилдүү. Азыркы кабыл алынып жаткан мыйзамдар мамлекеттик гана чечимдер. Самостоятельная. И сейчас принимается автономное полностью государственное решение. Ал эми Жүсүп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ректору Төлөбек Абдрахманов Кыргызстандагы билим берүү системасы өзгөрүүгө муктаж дейт. Анткени азыркы ыкманын көптөгөн аспектилери Совет доорунан бери өзгөрүүсүз калып, заманбап талаптарга жана чакырыктарга жооп бербей калганын кошумчалайт. Мындан улам окутуунун мындай эскирген ыкмалары маалыматтык технологияларды жетиштүү колдонууда жана чет жакта билим алуунун талаптарына жооп бербей калууда дейт ректор. Советтер Союзу жоюлгандан кийин биздин саясий коммунисттик партия башында турган саясий система алмашты. Экономикалык система баягы мамлекеттик экономика жок, экономикалык система алмаштыры. Башка бардык маданият бир гана нерсе мектептик билим берүү, мектепке чейинки билим берүү системасы Советтер Союзунан бери келет. Жогорку окуу жай системасына келсек, биз өзгөрдүк, канча жолу баллон процессине кирдик, антик минтик кептеп жолун тапкандай болдук да, азыр жашап атабыз. А вот бул ушул мына 30 жылдан бери келатат, муну өзгөртүш керек. Мектепке чейинки мектептик билим берүү. Ал менин оюмча 12 жылдык билим берүүнү киргизүү менен чечилет. Экинчи чоң маселе, албетте жөн эле которуп, механически которуп коюш менен маселе чечилбейт. Бул методиканы, методологияны, анын китептерин басылып чыгарылышын кайра карап чыгыш керек болот. Белгилей кетсек, министрлер кабинети жалпы орто билим берүүнүн структурасын модернизациялоо жөнүндө токтомун бекитип, анда мектепте окутуунун 12 жылдык моделин өтүү каралган. Ага ылайык 5 жана 6 жаштагы балдардын 100% милдеттүү түрдө мектептен билим алат. Учурда мектепке чейинки даярдоо программасында иштеп жаткан мугалимдер квалификациясын жогорулатуу курстарын аяктагандан кийин биринчи класстарга сабак бере башташат. Бүгүнкү күндө жалпы билим берүү уюмдарында 4048ден ашык мектепке чейинки билим берүү класстары уюштурулган. Байман Ахматов, Ариет Абдулдаев, регион Бишкек.